негизи талант бул өзүбүздүн ата мекенди өндүрүш 4 жылдан бери иштеп келатабыз. Билесиңер да негизи органикалык чарба жүргүзүп көп жылдан бери. Анан өзүбүздүн ата мекенди өндүрүштү колдойбук. Анан биз дагы ошол мунун баягы жыйынтыгын көрүп туруп, анан элдерге баягы таркалатабызга. Силер дагы ушул органикалык чарба жүргүзгөндөн кийин бизди бир чети өзүңөрдүн баягы багыңарды өзүңөр айткандай багып, анан бак силерди баккандай кылып, анан ошого жеткириш үчүн нарикиндей удобренияларды, баягы кошумча азыктарды, ооруларга каршы, зыянкечтерге каршы иштей турган баягы препараттарды колдонушубуз керек да. Силер ооба күнүм жакшы, мен аны жаман деп айтпайм, анткени бирок эми баягы бир жерде бир патриоттук да сезим болуш керек да. Баягы өзүбүздүн Кыргызстанда өндүрүлүп аткандан кийин өзүбүздүн Кыргызстанда чыгып аткан адамдардын чөнтөгүнө кичине салым кошпосок жаман болбойт да. Анан мынакей биз муну мынабыреки эле ото чөптөр менен күрөшкөн деп айтып атат да. И 2 в 1 болот бул. Ото чөптөргө каршы кылат. Мисалы үчүн ото чөптөрдү могул кылып чыккан ото чөптөрдү өлтүрө албайт. Анткени бул эме пестицид эмес да, гербицид эмес. Өлтүрө албайт. Бирок мынабырекиндей отогондон кийин же болбосо ото чыга электе муну чачып койсо, отоону баягы басып коет да. Анан прей да ала албайт, уйгак да ала албайт, аткылак да ала албайт. Эми а так мындай майда чөптөрдүн баарын басып коет, чыгарбайт. И эме дагы удобрение да болуп бере алат. Мынакей мени алып турбайт. Мындан 3 жыл мурун Бекенова бул бегайлар аркылуу нарында бул кишилер карагат отургузушкан. Анан ошол кезде отургузганда кандай кылып багарды айтып кеткенбиз. Анан мындан 1 ай мурун, 1,5 ай мурун барып бача кайыңды да бар, анан Бекенованын баягы участогуна бардык. Андан тышкары майда 10 түп, 20 түптөн отургузгандар бар эле. Анан ошолор менен салыштырмалуу Бекенова 1 гектар сиздики. Анан карагаттары жаңы ооруп баштаган экен. Анан баягы питанияда жетпей турган экен. Анан ошол кезде биз консультация берип кеттик аларга. Ошол мынабырекини дагы ооруларга каршы жана зыянкечтерге каршы дегени бар. 3 в 1 да. Ошону айтып кеткенбиз. Бекенова алайын мен, анда силер салый келе деп, биз салыйдык. 1 гектарга бирок 3 жолу жеткидей кылып 15 литр салый экенбиз. Отого каршысын, анан бул зыянкечтерге каршысын, анан витамин. Азыр ошол мынабыреки зыянкечтерге каршыны 2 жолу чачты, анткени айтканбыз, бир эле жолу чачканда баягы бул эми химикат болгондон кийин ала албайт. 1 жумадан кийин кайталап чачып коюңуз деп ошол ишти кылган экен. Эми азыр нарики карагаттардын өңү так эле ушундай болуп турат. Жалбырактар кадимкидей мындай өзгөрүп, чоңоюп, эмеси дагы, түшүмү дагы, карагаттын өзү дагы мындай чоң болуп кайтып, майда болчу аябай. Эми элестетсеңер, тиги нарынды тиги ак муз, дагы ача кайыңды эң эле жердин эмесинде экен. Ошол жерге аягы барып тоо бүтөт, мындай эме болуп калат экен, созуп калат экен. Эми суу келет ал жер. Аска зоо болуп калат экен. Ошол жерди карагат мынакей жанагы тибин деген карагаттар өстүрүп атат аба. Ошол жактан бери келип, сиздерден дагы баягы опыт алмашалы деп атат. Анан ошол биз да сиздерге өзүбүздүн ата мекенди өндүрүштө удобренияны да колдонуп көргүлө. Бул ошол жана зыянкечтерге артыкча оорулардын кайсы түрү бар биякта? Эң эле бат ооруй турган эмне оору? Өрттө. Парша эле? Парша эле. Башка оору менен оорубайт. Парша. Только эле парша, ошо паршага да кадимкидей аябай жакшы дейт. Менде үйдө өрүк бар да. Жана баткендин өрүгү, өзү бакта кургай турган. Бир алып келип койгон, бир түп тигип койгонбуз. Азыркы күнгө чейин жакшы түшүм берет. Анан баягы өткөндө бир чачтырып койгом. Кадимкидей оңолуп, өрүк ошол парша болуп баштаган болчу да. Кадимкидей оңолуп, өрүк жакшынакай болуп калды. Чоңоюп дагы, паршасы да токтоду. Жакшы. Өндүрүштү колдош керек. Мисалы мен быйыл мына боореки, дөң турбай. Дөңдөн кооперативге 10 гектар жер алдым. Айыл чарба департаментинен 10 гектар жер алдым арендага. Биз эми Кудай буйрса ушул жерди быйылкы жылы документтер бүтпөй ала албай калдым. Бирок келишимди алдым. Алты этин топортуп атабыз. Түздөтүп. Элдер 30 жылдан бери жердин кумары кетип калыптыр. Сугара берип, аң кылыпчы. Ошону түздөтүп, Кудай буйрса быйыл ошо жазда арпа, буудай себелдеп атабыз. Эми өндүрүштү колдош керек.
баягы ар нерсени колдонуп билгенден кийин анан колдой баштайсың да. Колдоп, өз өндүрүштү колдойт. Биоорганик болгон органикалык эмелер чачыш керек. Бул кооперативде азыр 69 мүчөбүз бар. 69 мүчөнүн ичинен азыр 10 киши иштейбиз. Сек иштеткен 10 киши иштеп, 10 кишилер барабыз. 10 киши бул жерден 10 гектар жер алдык. Кудай эми жаздан баштап Кудай буйрса 10 гектар жерди жакшынакай иштетип, эмне кылып алды? быйылкы жылы жазда Кудай буйрса арпа, буудай себип, ошо менен эле жакшы чөп жеп, анан айыл чарба департаменти багытын өзгөрүп берсе, мына кум жерге өрүктү келди атабыз да. Көчөт отургузалы деп атабыз. Анан ошо 10 гектар Каяктан алып атасың? Могу көчөттү кайдан алдың? Баткенден алганбыз. Анан ошону кылабыз. Анан бул өндүрүштү реалдыгантып мен окуп жүрөм. Бирок мындай колдонуп көрө элекпиз да. Мен негизи өзүм эксперимент жүргүзөм ар нерсеге. Быйыл кумин чачтым, жама башка витамин чачтым алма-магыма. Ошентип көрөм да, илгери мен араб эмен еврейлердин дарысын чачтыргам буга. Пестовый подкормка еврейлердин. Нутривант биринчи чыккан ошо нутривант менен чачып өстүргөн булар. Кыйын кеткен да. Бир жылда 1 метр рост берген. Өрүктөрчү. Ошону чачкам да, нутривант буудайга чачып көргөнбүз. Жакшы экен деп, ошо менен алар жоголуп кетти да, азыр Германиядан чыга баштады. 20 20 депчи. Анан эми көп реклама болот. Биздин кооператив аркылуу көп реклама жүрөт да элге. Эми Кудай буйрса Кытай менен эметип атабыз, контракт түзүп алсак, жаздан баштап элди бутоого үйрөтөбүз. Паршага дары чачканды себеп беребиз. Ким багбан болсо ошону аткарыш керек. Технологиясын аткарып, жакшынакай багып берели, багып үйрөтөлү деп атабыз. Эми үйрөтүп, результат бериш керек да. Ошондо жыйынтык бергенге чейин Жыйынтык бериш керек. сиз дагы алып калып өзүңүздүн дагы эми конечно азыр өркө чачканга болбойт, анткени өрүк кайра бүрдөп кайра эмесин кое берет, ошон үчүн башка бир культураларга чачып көрүп, жок дегенде эшиктин алдына розаларга, гүлдөргө, үйдөгү Эми азыр ам чачам, үйдөгү савизме чачам, корея түптө өстүргөн, бадыраңыма чачам, помидорума чачам, мисалы чачып коем. буюрса эми азыр. Азыр үйгө баралы.